Assalamu alaikum достор, кандайсыңар? Сиздер менен негизи баарлашуудагы эң маанилүү бир нерсе менен бөлүшкүм келип атат. Бул мамиле, баарлашуу, баардык нерселерде биз эмнегедир көп учурда мен деген акыбал менен жакындайбыз да. Мага жагат, мага эмнеге бербейсиң, мени түшүнбөйсүң деп бири-биринин көп учурда сынга алган учурлар көп. Көбүрөөк учурда мисалы карасаңыздар мындай бири-бирине заарканган учурлар көп. Ошол сынга алган учурда адам сынат экенин түшүнбөйбүз. Ал эмес азыр жаштар тез үйлөнүп, 2-3 балалуу болуп дагы ажырашып, бири-бири менен сүйлөшкүсү келбей, ортомчу ар кандай адамдарга кеңешпестен дагы дароо эле үйдөн кетип калып, дароо эле кетип мындай бири-бири менен сүйлөшкүсү келбей калган учурлар көп болуп атат да. Анан акыр аяк ажырашуу менен аяктап атат. Ортодо кимдер? Баягы эле балдар калып, балдар ошондон жабыркап атат. Урматтуу ушул үй бүлө аталар дейли, апалар дейли, урматтуу жубайлар. Негизи жашоодочу бул биринчиден аманат. Өзгөчө эркектер аял киши, мисалы Алла Таала силерге жубай насип кылган болсо, кандай үйлөнгөн болсоңор дагы Алла Тааланын демек тагдырыңарга ошол кишини силерге насип кылган. Балдар да силерге насип кылган. Анан жана туттум дегенде, ооба алдым, ооба Алла Таала мен сөз берип атам, ушул аманатка кыянат кылбайм деп биз Алла Тааланын астына сөз берип атабыз. Балким ооба мүнөздөрүндө кемчиликтери ар кандай болушу мүмкүн, бирок биз жубайлар эң биринчи мындай бүгүнкү күн менен эмес, кечээки күнкү менен эмес, таарынычтар менен эмес, эртеңки күндөгү азыркы учурдагы сезимдерибизди мен деген позицияда эмес, мен кантип ал кишинин көңүлүн алам, канткенде анын сүйүн алам, канткенде жакшы мамиле түзө алабыз. Кичинекей сүйүнүчтөр чоң сүйүнүч таап келет. Кичинекей таарынычтар чоң таарыныч таап келет. Кичинекей таарынычтар, кичинекей сыноолор, кичинекей бири-бирибизди сындаганыбыз бул үй бүлөдөгү жаранкаларга алып келет да. Анан өзгөчө бул үн бар го, үн. Көз караш, күлүү. Кичинекей нерсе көрүнгөнү менен негизи биз адамдар бири-бирибизден сөз менен эмес, жүзүбүздөгү үнүбүз менен кыймыл аракеттер көбүрөөк таасир берет. Сөздүн эгерде күчүн мындай таасирлүү жагын карай турган болсок, бул 7-8 гана пайыз таасир берет. Көбүнчө биздин ошо үнүбүз, мамилебиз, кучактаганыбыз, жылмайганыбыз, көз карашыбыз, үнүбүз өтө маанилүү. Ошондуктан келгиле үй бүлө бул сиздерге ар бирөөбүз аял кишиге дагы эркек кишиге дагы бул мындай эң кымбат, эң Алла Таала тарабынан берилген ыйык бир нерсе да. Аманат катары берилип атат. Алла Тааланын аршы титирейт деп атат да үй бүлөдөгү ар кандай ажырымдардан. Элестетүү мындай өтө оор, бирок жанакындай ажырашууга же болбосо үйдө ата энеси урушуп аткан балдардын психологиясы мындай бузулат. Андан кийин көп учурда ата энесин жазалаш үчүн кээ бир балдар өзүн кыйган учурлар да көп. Ошондуктан эгерде бир үй бүлөдө бир балдардын жүрүм турумунда кандайдыр бир туура эмес нерселер болуп аткан болсо, биринчи балдарды эмес өзүбүздү карасак, ошондо көбүрөөк түшүнөбүз да. Оокат деп, үй деп, машина деп, башка нерселерди ойлоп атып, биз ошо күнүгө секунда сайын өсүп аткан балдарыбыздын көңүлү кандай толуп атат. Жан дүйнөсү эмне менен, мындай айтканда кичинекей кирпичтер менен толуп аткан чоң ичиндеги жан дүйнөсү эмнеге толуп атат? Ачуулануугабы, таарынычкабы, кайсы нерселер менен биз салып атабыз? Же болбосо титиретип жанакындай кичинекей чоң сыноолордун баары бизди дагы, чөйрөбүздү дагы чоң сыноолорго салбасын да. Ошондуктан башкалар менен салыштыруу эмес, кинодогу сериалдар менен салыштыруу эмес, болгон нерсеге каниет кылып, сабыр кылып, үй бүлөбүздү сактаганга аракет кылалы. Анткени пайгамбарыбыз кандай деп атат? Хатиже, сен менин эң чоң ырыскымсың деп атат. Анан пайгамбарыбыз эмне деп атат? Ырыскы менен береке бар го. Мисалы көп нерсе ырыскы, бирок ошол ырыскыбыздын берекелүү болушу үчүн ошол береке ырыскы кайсы жерге түшөт десе, аял менен күйөөсүнүн кармашкан колуна экен. Демек ынтымак
биздин бай болушубузга да, бактылуу болушубузга дагы баардык нерсенин башатында ынтымак турат. Ошондуктан ынтымактуу бололу, үй бүлөбүзгө аманатка кыянат кылбайлы, балдарыбыздын күчтүү, жакшы, бактылуу болушу үчүн кааласак, эң биринчи бир ата катары, бир эне катары өзүбүздүн ордубузду билели жана бири бирибизди жакшы көрөлү. Жакшы көрүү бул жөн эле сөз менен эмес, бул ар дайым күнүгө тастыкталып туруш керек. Анан ата болуу деген же болбосо аял, жубай болуу деген бул бир кесип эмес. Ошондуктан биринчи күндөгүдөй жакшы көрүп, биринчи күндөгүдөй жакшы мамиле кылалы. Сен абдан сулуусуң, жакшы болуп калыптырсың деп жакшы сөздөрдү айта бергенден эч качан чарчабайлы. Аман эсен туруңуздар, эсен болуңуздар.